Саламатсызбы, сиз Улуттук банктын Финсава долбоорун көрүп жатасыз. Бир акылман көп акча табуу кайраттуунун ишидир. Ошол акчаны сактап калуу акылмандык. Ал эми аны чеберчилик менен сарптоо, искусство деген экен. Биздин берүүбүздө өз каржыбызды туура бөлүштүрүп, көбөйтүүнү үйрөнөбүз. Бүгүнкү чыгарылыш үстөк пайыздар тууралуу болот. Үстөк пайыздар кантип эсептелет? Пайыздык коюмдар тууралуу сиз билишиңиз керек болгон жагдайлар. Негизги суроолорго студиядагы коногубуздан так жооптор. Акчаңызга үстөк пайыз кантип эсептелет? Пайыздык коюмдардын кандай түрлөрү бар? Ушул жана башка суроолорго Улуттук банктын эксперттери жооп берет. Эң ыңгайлуу насыяны кайсыл банктан алууга болот? Адистердин айтымында керектүү мекемени издеп жөнөөдөн мурда эки нерсени тактап алууңуз ашыктык кылбайт. Биринчиден, канча каражат алууга муктаждыгыңыз бар. Экинчиден, аны канчалык мөөнөттө төлөп берүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мына ушуларды аныктаган соң гана тиешелүү финансылык мекемеге багыт алсаңыз болот. Насыянын өлчөмүн аныктаган соң алгач көңүл бура турган нерселер кайсы? Биринчиси жана башкысы бул насыянын наркы жана төлөө шарттары. Финансылык мекемелерден насыялардын пайыздык өлчөмдөрү тууралуу гана эмес, мекеменин ишмердүүлүгү тууралуу дагы толук маалымат алууга укугуңуз бар экендигин унутпаңыз. Чынында Улуттук банктын лицензиясын алган финансылык мекемелердин сизден жашыра турган маалыматы болбойт. Насыянын шарттарынын бардыгы келишимде чагылдырылат. Болгону аны менен дыккат таанышууңуз керек болот. Мекеменин кызматкерине кайрылып, насыянын наркын жана төлөмдөрүн эсептеп берүүнү сурансаңыз, анын чыныгы наркын аныктай аласыз. Номинальная ставка на кредитном договоре может быть одна. Кредиттик келишимде номиналдык чен белгилүү бир өлчөмдө болушу мүмкүн. Бирок тейлөө учурунда накталай берүүдө банк башка комиссиондуктарды кошуп коюшу мүмкүн. Кийин бардыгы келишимде чагылдырылып эффективдүү пайыздык ченем деп аталат. Жарандарыбыз айрым учурларда 1-2 пунктка арзаныраак насыя алууга ниеттенишет. Мисалы бир жакта 20% болсо алар 18% издешет. Бирок ал насыяны тейлөөдөгү эффективдүү пайыздык ченемдин эсебинен жыйынтыкта төлөнүүчү сумма бирдей болуп калуусу мүмкүн. Буга чейинки шарттар менен макул болсоңуз, кезек пайыздык ченемдерди эсептөө ыкмаларында. Өлкөбүздө пайыздарды чегерүүнүн эки негизги ыкмасы бар. Первый из них, он наиболее распространенный, это аннуитетный. Пайыздык ченемдерди чегерүүнүн биринчи ыкмасы кеңири тарап аннуитеттик ыкма деп аталат. Башкача айтканда, кардар насыянын мөөнөтү аяктаганга чейин ай сайын бирдей өлчөмдөгү каражат төлөйт. Ал эми экинчиси дифференциалдуу ыкма. Башкача айтканда, пайыз чегерүүнүн ийкемдүү же болбосо индивидуалдуу ыкмасы. Ал эмнеси менен айырмаланат? Мындай ыкмада кардар ай сайын ар башка өлчөмдөгү каражатты төлөп, анын суммасы ириден башталып кичи менен аяктайт. Аннуитеттик ыкманын башка өзгөчөлүгү айлык төлөмдөрдүн бирдей өлчөмдө болуусу. Алгач төлөмдө насыянын кичинекей гана өлчөмү болуп, төлөмдүн көбүнчөсү пайыздарды төлөөгө жумшалат. Кийин ай сайын төлөмдөрдүн салмагы насыяны төлөөнү көздөй ооп баштайт. Дифференциалдуу ыкмада биринчи төлөмдөр акыркыларына салыштырмалуу көбүрөөк болуп, насыяны төлөө бөлүмү өзгөрүүсүз калат. Ал эми насыяны төлөө өлчөмү ай сайын кемип, пайыздар насыянын калдыгына чегерилет. Ошондо ыкмалардын кайсынысын тандоо ыңгайлуураак? Это зависит от того, какой у вас источник дохода. Ыкма тандоо сиздин кирешелериңиздин мүнөзүнө жараша болгону жакшы. Эгерде киреше булагыңыз ай сайын туруктуу түшүп туруучу маяна болсо, аннуитеттик ыкма тандаганыңыз туура болот. Ал эми кирешеңиз жыл мезгилдерине жараша өзгөрүп турган ишкер адам болсоңуз, ийкемдүү же болбосо дифференциалдуу ыкма тандаганыңыз туура. Демек, ыкмалардын каалаганын тандасаңыз жаңылышпайсыз. Болгону ар бир ыкманын өзгөчөлүктөрүн изилдеп, ар бирөөнүн артыкчылыктарын жана кемчиликтерин билип алганыңыз абзел. Ал эми эң башкысы, ала турган насыяңызды кандай максатта туура жумшай турганыңызды билүү сизди туура жыйынтыкка алып келет. Биздин студиябызда коногубуз бар. Ал кредиттин үстөк пайыздары жана банктагы проценттик механизмдер тууралуу айтып берет. Ошондой эле пайыздык коюмдун кайсы түрү сизге туура келерине токтолот. Насыя алаардан мурун кардарларыбыз биринчиден кененирээк бир изилдеме жүргүзүп, кайсы финанс мекемеде шарттары мага ыңгайлуу деген суроого жооп берип туруп ошо кайрылса да, анткени ушу
Кыргыз Республикасында 23-тен ашык коммерциялык банктар бар. Андан тышкары банк эмес финансылык мекемелер 300-тен ашыгыраак болуп турат. Ар бири ар кандай шарттарда ошо насыяларды сунуштайт да. Ипотекалык насыя болобу же керектөөчү бир насыя болобу же автоунаа алуучу бир насыя болобу. Ошо ар бир финансылык мекеменин өзүнүн сунуштамасына жараша пайыздык чендери ар кандай болот. Кайсы метод менен ошо график түзүүлөрүнө көңүл бурса, анткени аннуитеттин негизинде жана ошо негизги суммасын фиксированный суммасында төлөө боюнча графиктер түзүлөт да. Аннуитетти мисал үчүн алсак, аннуитет ай сайын бир мисал үчүн айтып коелук, 10 000 сом төлөш керек болсо, 10 000 сом менен ай сайын төлөй бересиң, бирок 10 000 сомдун көбүрөөк мындай бөлүгү ошо пайыздык ченге кетип калат да, ошо графиктин башталышында. Бирок графиктин аягына жакындаганда пайыздык төлөмдөр азыраак болуп, негизги суммасына көбүрөөк кетет да. Экинчи графиктин түрү болсо, бул деген ошо ай сайын негизги сумманын төлөмдөрү фиксированный болот, пайыздары ай сайын азая берет да. Ошону мисалы үчүн туура кабыл алып, туура эсептеп, ошо кайсынысы ыңгайлуу, шарттуу болсо, ошо графикти да тандаш керек да. Ар бир ишмердүүлүктүн бир сезонный да бир характери болушу мүмкүн. Ошондуктан коммерциялык банктар менен мисалы үчүн насыя алып жатканда түздөн түз сүйлөшүп алыш керек. Ошо туура график түзгөнгө аракет кылыш керек. Мисалы үчүн кыш мезгилдеринде проценттерин эле, пайыздарын эле төлөп турайын. Бирок мисалы үчүн жайында мисалы үчүн мен бизнесим такшыраак көбүрөөк киреше алып келет. Ошондо негизги суммасын кошо төлөйүн деп дагы бир графиктер түздө болот да. Албетте сунушташ керек. Банктын эле шарттарына макул боло бербестен, өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша шарттарыңызды дагы сунуштап, жакшы мындай келишим түзүп, насыя алсаңыздар болот да. Бүгүн сиздерге үстөк пайыздар тууралуу айтып бердик. Эми сиз насыя аларда пайыздык коюмдан туура түрүн тандап, өз каржыңызды үнөмдөй аласыз деп ишенебиз. Кенен маалыматты сайтыбыздан же социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Кийинки берүүдө болсо, күрөө боюнча укуктук мамилелерге токтолобуз. Көрүшкөнчө аман туруңуз.